Социалдык тармактар жашообуздун бир бөлүгүнө айланды жана бош убактыбыздын көпчүлүгүн интернетте өткөрө баштадык. Виртуалдык жашоону чыныгы жашоодон коопсуз деп ойлоп, анда ар түрдүү жүрүм-турумдарга жол берип келебиз. Алдыда биз сиздерге кибербуллинг же интернеттеги мазактоо тууралуу айтып беребиз. Кибербуллингке эркектер да, аялдар да кабылат. Онлайн мазактоо бардык курактагыларга таандык көрүнүш. Бирок кибербуллингке көбүнчө 18ден 30 жашка чейинкилер, алардын ичинен кыздар көп кабылып келет. Мындан улам биз кыздарга суроо узатып, алар интернетти кантип коопсуз колдоно алары тууралуу оюн уксак. Барлык эле адам бул жашоодо жаңылышат эмеспи туурабы? Жаңылышканда бул кээ бир адамдар аны түшүнбөй эле как шылдыңдоо катары эле тартышып алат да. Тартышып алып анан аны ар кандай интернет тармактарына салганына бул адамдын бир жагынан ал деген өзүн кайра интернеттен көрүп абдан жаман сезиши мүмкүн да. Этикасы болот, антип шылдыңдаганга болбойт го деп эсептейт. Билбейм, алар менен тирешип смысл жок дейм да, мен просто эле игнорировать этип коет. Андай учурларга кабылсам, мен уже интернетке салгандай мен эч нерсе кыла албай калам да уже. Милицияга эметпекмин, кайрылмакмын. Кибербуллинг бул социалдык медианы колдонуп интернетте кимдир бирөөнү басмырлоо, мазактоо, атайын уяткаруу, сексуалдык ыдык көрсөтүү, коркутуу, кысым көрсөтүү, ошондой эле изинен түшүп аңдоо, башка адамдын атын жаманоо жана анын атынан адепсиз билдирүүлөрдү жөнөтүү болуп саналат. Интернетте куугунтук, мазактоо көрүнүштөрү болуп жатса, эмне кылуу керек? Siz ишенген адамдар, ата-энеңиз жана бир туугандарыңыз же сизди жакшы түшүнгөн, колдогон адамдардан жардам сураңыз. Эгер бул тууралуу жакындарыңыздын билишин каалабасаңыз же айта албай жатсаңыз, ишеним телефондоруна кайрылып, кесипкөй консультанттар менен баарлашыңыз. Социалдык медиада сизди куугунтуктап, мазактап жаткан адамды блокко салып, ага каршы социалдык медианын администраторлоруна даттануу жөнөтө аласыз. Мазактап же куугунтуктап жаткан адам менен жазышкан каттарды, анын сизге тийиштүү билдирүүлөрүн скрин кылып алыңыз. Даттанууларда аны колдоно аласыз. Интернеттеги мындай кооптуу жагдайды токтотуу үчүн аны аныктап арыз жазуу маанилүү. Ошондой эле социалдык медианы убактылуу колдонбой турсаңыз дагы болот. Эгер сиз кооптуу жагдайга туш келсеңиз, милицияга кайрылыңыз. Андыктан бир нерсе жүктөөдөн мурун 2 жолу ойлонуп көрүңүз. Анткени интернетке кирген маалымат анда түбөлүк сакталат.